Коррупцияга, жашыруун келишимдерге жана басым кысымга орун жок. Адилет иштебегендер системадан тазаланышы зарыл. Мамлекет сот системасын реформалоо, анын материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында олуттуу кадамдарды жасап жатат. Бул аракеттер сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоого, анын мыйзамга гана таянып иш алып баруусуна бекем өбөлгө түзөт. Ушул алкакта жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев иш сапары менен Талас областына барып, жергиликтүү соттордун 2025-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын укту. Анын негизги максаты сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, кетирилген кемчиликтерди талдоо жана алдыдагы милдеттерди так аныктоо болду. Урматтуу кесиптештер, алгач баарыңыздарды касиеттүү ыйык ороз айыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Төрага мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо ар бир судьядан жана аппарат кызматкерлеринен жогорку жоопкерчиликти, мыйзамдуулукту так сактоону талап кылаарын баса белгиледи. Мамлекет сот системасын реформалоо жана анын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча олуттуу шарттарды түзүп жатат. Бул сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылууга, мыйзамга гана таянып иштөөсүнө бекем негиз болуп саналат. Мындай колдоо ар бир кызматкерден жогорку жоопкерчиликти жана мыйзамдуулукту так сактоону талап кылат. Сот корпусу мамлекет менен элдин ишенимин аткарышы керек. Жыйында Талас областык соттун төрагасы Элиарбек Абдимуталипов аймактагы сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапаты, сот иштерин уюштуруунун абалы жана 2025-жылдагы көрсөткүчтөр боюнча кеңири маалымат берди. 2025-жылдын Талас областы боюнча Ошондой эле областык төраганын жарандык жана экономикалык иштер, кылмыш жаза жана укук бузуулар жөнүндө иштер, административдик иштер боюнча орун басарлары отчет беришти. Бирок айрым багыттарда иш толук деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгү сынга алынды. Биз соттук практиканы көрүшүбүз керек. Жөнөтүңүздөр пленумга. Ар бир категория боюнча жалпылап турабы? Жөнөтүңүздөр да. Жөнөтпөй койдуңуздар, ал жакта унутуп койдуңуздар. А биз жылда кайсы соттук практикабыз кандай болуп атканын көрүп туруш керек да, турабы? Ошон үчүн жогорку соттун пленуму бар. Вот ошолор бүт карап туруш керек. Аларга мына сиздер ар бир караган иштер ал жака материал болот. Ошол сиздердин караган иштериңиздердин негизинде соттук практика жаралат. А сиздер ал жагын унутуп койгонсуздар. Канча убакытта күтөсүз? 3 айдан Бул башка сөз. Муну бүтүшүңүз керек. Кеңешмеде Талас аймагындагы жергиликтүү соттордо иштеген ар бир судьянын өткөн жылдагы ишинин сапаттык көрсөткүчтөрү өз-өзүнчө каралып, жогорку жыйынтык көрсөткөн судьяларга ыраазычылык билдирилди. Ал эми көрсөткүчтөрү төмөн болгон судьялардын кийинки инстанцияларда өзгөртүлгөн же жокко чыгарылган чечимдериндеги мүчүрүштүктөр терең талдоого алынды. Талас облустук соту 2025-жылы 337 иш караган. Анын ичинен даттанылганы 99 иш. Күчүндө калганы эсептик көрсөткүч менен 73,74%. Талас облустук сотунун иштеринин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар. Дарманкулов Манасбек Маширакович ким? Караган ишиңиз 51 экен, даттанылганы 5, күчүндө калганы 100%. Эң жакшы көрсөткүч сизге алкыш. Майлубашев Нурбек Рыспаевич. Караган иш 28 экен, даттанылганы 8, күчүндө калганы пайызы көрсөткүч менен 100%. Сизге дагы алкыш. Садыков Алтынбек Кадырбаевич. Караган ишиңиз 43 экен, даттанылганы 12, күчүндө калганы пайызы көрсөткүч менен 91,67%. Сизге дагы алкыш. Отуруңуз. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Ошо эле Талас облустук сотунда Абдумиталипов Элиарбек Вахадирович. Караган ишиңиз 87 экен, даттанылганы 25, күчүндө калганы
48%. 24-cü жылы 66,67% болған екен. Düşüp ketiptir. 24-cü жылға салыштырмалуу 25-ci жылы düşüp ketiptir. 48% деген жакшы көрсөткүчпү? Областтык соттун төрагасынын көрсөткүчү төмөн, башка судьялардан көрсөткүчтү көтөргүлө деп талап кылып жүрөт. Кандай көрсөткүч? 6 айлыкта көтөрбөсөңүз капыл. Макулбу? Сиздин көрсөткүчүңүз мындай болбош керек. Анткени сиз төрагасыз. Сиз үлгү болуп, кайра соттордо айтып турушуңуз керек. Ал андай эмес, бул мындай деп, как наставник катары. Наставничество керек болуңузду? Келет. Ошол эле областтык соттун судьясы Пазылов Мамасаид Мамытович. Караган ишиңиз 53 экен, даттанылганы 9, күчүндө калганы 66,67%. 66% жакшы көрсөткүч дейсизби? Жакшы көрсөткүчтөр 80%. Жогоркусун айтабыз, э? Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү Талаш шаардык сотунда жакшы судьялар. Бир эле судья экен, Жан Болотов Алмаз Арыстанбекович. Караган иш 1092, даттанылганы анын ичинен 56, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 91,7%. 24-cü жылы 100% болгон экен. Сизге алкыш. Ушундай пайыздык көрсөткүчтөр ушундай эң жакшы эмеде болуш керек. Деңгээлде. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар Талаш шаардык сотунда. Бул бир судьябыз эле бар экен, Мамбетова Чынара Сталбековна. Караган иши 728 иш, даттанылганы анын ичинен 37, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 48,65%. 2024 жылы сиздин пайыздык көрсөткүчүңүз орто болгон экен, 74,55%. 25 жылы өтө түшүп кетти. Талас райондук соту 2025 жылы 1898 иш караган, анын ичинен даттанылганы 46, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 54,35%. Талас райондук сотунда көрсөткүч түшүп кеткен. Анын ичинен иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн. Судьялар булар Жаназаков Бакытбек Масадыкович. Караган иши 951, даттанылганы 15, күчүндө калганы 40%. 40% жакшы көрсөткүчпү? Абдыганыев Найзабек Жунусбекович. Матраимов Бактияр Шамшиевич. Сиздин да көрсөткүчүңүз төмөн. Караган ишиңиз 649 иш экен, анын ичинен даттанылганы 6 экен, күчүндө калганы 66,67%. Бир аз көтөргөн экенсиз 24 жылга салыштырмалуу. Жакшы көрсөткүч дейсизби? Жок. Манас райондук сотунда көрсөткүчү жакшы судья. Бул Ергешев Акжол Алакбарович. Караган иши 443, даттанылганы 13, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 92,31%. Сизге алкыш. Манас райондук сотунда иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судья. Жолдошалиев Расул Абдурахманович. Сизсиз, а? Караган ишиңиз 399 экен, анын ичинен даттанылганы 11, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 54,55%. Иштердин сапаттык көрсөткүчү жакшы судья бул Багышев Данияр Мансурович. Каралган иши 61, даттанылганы анын ичинен 27, күчүндө калганы 88,89%. Сизге алкыш.
Төрага соттук практиканы жалпылоо боюнча методикалык сунуштарга ылайык иштери жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыгын олуттуу кемчилдик катары белгиледи. Мында бирдиктүү соттук практиканы калыптандыруу мыйзам нормаларын бирдей жана ыраттуу колдонууга негиз болорун айтып, бул багыттагы ишти тез арада күчөтүүнү тапшырды. Отурумда соттук иштерди автоматтык бөлүштүрүү, аудио жана видео жаздыруу механизмдери боюнча маалыматтар угулду. Мындан тышкары сот отурумдарын онлайн көрсөтүүнү ыкчам уюштуруу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ошондой эле төрага Талас областы боюнча QR-код системасы аркылуу түшкөн сунуштарга жана сын пикирлерге токтолуп, ар бир кайрылууга күн сайын ыкчам чара көрүлүшү зарылдыгын белгиледи. Мында жергиликтүү соттордун судьяларына жана аппарат кызматкерлерине жарандар менен иштөөдө орой мамилеге жол берилбеши керектиги катуу эскертилди. Талас облустук сотунда ушундай пикир калтырылды да, кабыл алууну жеңилдетүү боюнча. Кабыл алуу боюнча келген жарандарды мен өзүм түшүп биринчи этажда кабыл алам. Ушундай кабыл алууну жеңилдетүү деп коюптур да. Значит, какой-то доступ ограниченный болуп атат. Отуруңуз. Талас шаардык сотунда мындай пикир калтырган экен, төрага жан болуп турду. Кызматын кыянаттык менен пайдаланууда дейт. Буга маани бердиңизби? Я, Талас шаардык сотунун төрагасы кызматтан кыянаты менен пайдалануу экен. Буга маани бердиңизби? Бир жолу болгондорду өздөрү менен сүйлөшүп айтып, анан ошо 4-5 жолу 5 жолу болгондорду сизге мен айтып көрсөттүм. Чынара Сталбек Рамагин сизди мактапты бул жерде. Өз ишин өз убагында так аткарат, сылык мамиле кылат, жылуу кабыл алды деп сиз жөнүндө жакшы пикир калтырыптыр. Бакай Ата райондук сотунда баары жакшы экен, баары жакшы деген пикир калтырыптыр. Манас райондук сотунда төрага өтө начар кайдыгер дейт. Сот отурумунда орой мамиле кылат. Сизди жумуштан алуу боюнча пикирин калтырып турду. Област сотунун төрагасы буга маани бердиңизби, көңүл бурдуңузбу? Кандай иш-чаралар жүргүздүңүз? Өзүм менен сүйлөштүм, айттым. Эмне аныкталды сүйлөшкөнүңүз? Аныкталганы жакшы иш алып баратам дейт эми. Жок, хорошо, эми ким өзүн мен жаман иш алып баратам деп ким айтат? Сиз териштирдиңизби? Маселе ошодо болуп атат да. Эмнеден келип чыккан бул жагдай? Жыйында Айтматов райондук сотундагы 3 аял судьянын ортосундагы ынтымактын солгундап, кесиптик кызматташтыкка доо кетирген жагдай талкууланды. Төрага бул көрүнүштү сот бийлигинин аброюна жана коомдун ишенимине терс таасир этүүчү фактор катары баалап, кескин сынга алды. Мындай жагдайлар кайталанса тиешелүү чаралар көрүлөрүн катуу эскертти. Ал сот жамаатындагы ынтымак, адилет чечим чыгаруунун жана эл ишенимин бекемдөөнүн негизги шарты экенин баса белгиледи. Айтматов райондук сотунун төрагасы. Эмне болуп атасыздар? Жакшы, эмне болду? Эмне үчөөңүздөр эмнени бөлүшө албай аттыңар? Хорошо, азыр жарашыпсыңар, эмнени бөлүшө албай? Эмнени талашып аттыңар? Үчөөңүздөр. Я, айтыңыздарчы мына. Жалпы мына Талас облусу отурат. Бири-бириңиздер менен ыркыңыздар кетип, эмне болду айтсаңыздар? Бийлик талашып атасыздар. Я. Же дело талашып атасыздар. Эмне талашып атасыздар? Эмне мындай абал жаратасыңар? Мына азыр кеминде 2 аял батышпай атат, Айтматов районунда 3 аял батышпай атат. Мына проблема азыр. Республика боюнча мен ачык эле айтайын. Мындай абалда алыска кетпейсиздер. Жарашып болдуңар. Түшүнөм жарашканыңарды. Кыргызстан боюнча угулуп кеттиңер. Мына Кемин менен Айтматов району. Үчөөңүздөрдүн тең сапатыңыздар төмөн. Жалпы Айтматов райондук сотунун көрсөткүчү 42%, утверждаймыз. Анан бири-бириңерге капа болуп дагы ынтымагыңар жок. Ушинтип жүрөсүңөр.
эмне болот эми? Айтыңызчы төрагата. Эмне кыласыздар мындан ары? Бүгүнкү күндө келишпестиктер жок, жакшы. Жок кандай? Жок. Андай нерсе болбош керек. Төрагабы? Дайындалдыбы? Төрага болуп. Эмнеге сиздер? Төраганын сөзүн укпашыңыздар керек. Мына токтолуп атканым башкаларыңыздарга сабак болсун. Мындай көрүнүш болбойт. Мындан ары дагы ушундай эме болсо капа болобуз. Анда ротация булабыз, но бул боюнча не только ротация. Мындай судьяларды системадан тазалаш керек. Ачык айтайын. Жалпы сот тутумунун жүзүнө көл сүйкөгөндөр сиздер болосуздар. Уят, отуруңуздар. Жыйындын күн тартибинде кадр саясаты жана коррупцияга каршы күрөш маселелери өзгөчө көңүл борборунда болду. Төрага иштерди мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө кароо, негизсиз создуктурууга жол бербөө, ар бир чечимдин мыйзам талаптарына толук шайкеш, негиздүү жана жүйөлүү болушун камсыз кылуу милдетин койду. Жыйындын соңунда сот тутумунун негизги максаты мыйзамдуулукту бекемдөө жана адилет сот өндүрүшүн камсыз кылуу аркылуу жарандардын ишенимин арттыруу экендиги баса белгиленди. Урматтуу Талас облусунун жергиликтүү сотторунун төрагалары жана судьялары. Бүгүнкү жыйында каралган бардык маселелер милдеттүү түрдө аткарылышы зарыл. Убакыт чектелүү, ошондуктан ар бир ишти ыкчам жана натыйжалуу жүргүзүү биздин башкы милдет. Мамлекет башчыбыз курултайда сотторго бааны эми эл берет деп белгилеген, билесиздер. Эл сиздерден так жана сапаттуу иштерди күтөт. Жана ар бир чечим сот системасына болгон ишенимди бекемдейт. Ар бир чечим. Сот системасында чыныгы адистер, өз жумушун сүйгөн жана патриот кызматкерлер гана иштеши керек. Элдин ишеними биздин башкы баа.